Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен бизде майрамдар деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты майрамдардын аталышын билесиңер. Канчанчы, неченчи деген суроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Сүйлөө кебиңерди өстүрүп, сылык болууга үйрөнөсүңөр. Кечээки өтүлгөн сабакты кайталайбыз анда. Кечээ биз силер менен 1-ден 30-га чейинки санды санаганды жана жазганды үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берип, сандарга нычы, ынчы мүчөсүн улаганды үйрөнөбүз. Эсиңерге туткула, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөбүз. Бүгүн канчанчы күн? Туура, бүгүн 4-күн. Силер канчанчы класста окуйсуңар? 2-чи класста окуйсуңарбы? Туура. Сен неченчи кабатта жашайсың? Мен 1-чи кабатта жашаймын. Эми дептерибизди ачабыз, бүгүнкү датаны жазып, тема биздин майрамдар. Алгач сөздүк жат жазуу жазабыз. Анда эмесе кунткой уклада жаза баштадык. Уч, үч. Туз, түз. Тур, түр. Көрдүңөрбү балдар? Бир үндүү тыбыштын алмашуусу аркылуу сөздөрдүн мааниси өзгөрүп кетти. Уч, асманга уч. 3 китеп деген санды түшүндүрүп атат. Туз, тамакка кошкон туз. Түз деген бул тегиз жерди түшүнөбүз, Ал эми ордуңдан тур. Түр дегенде түстү да түшүнөбүз. 12 түрдүү карандашым бар десек. Жазып бүткөн болсок анда 3-чү көнүгүүнү аткарабыз. Карагыла, нычы, ынчы мүчөсүн 1-ден 10-го чейинки сандарга улап жазат экенбиз. Анда эмесе үлгүгө карап жазгыла. Балдар, эми китебибизди карайбыз. Акылай Сашадан эмне жөнүндө сурап жатат. Силер менен биргеликте чогуу окуйбуз. Саша, сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 2-чи класста окуймун. А сен, Акылай, канчанчы класста окуйсуң? Мен дагы 2-чи класста окуймун. Демек, канчанчы класста окугандыгы жөнүндө сүйлөшүп жатышат экен. Орусчасын да өзүңөр окуп койгула. Эми суроолорго жооп бергилечи балдар. Силер кандай майрамдарды билесиңер? Силерге кайсы майрам абдан жагат? Сүрөткө карап, бул кайсы майрамдар экенин тапкылачы. Жакшылап карайбыз. Бул майрамдарды силер билесиңерби? Ушул майрамдардын ичинен кайсы майрам силерге абдан жагат? Демек, майрамдардын аталыштарын тапсаңар, жазып, мага жөнөтөсүңөр. Ал эми үйгө тапшырма 8-чи көнүгүүнү дептерге жазабыз. Бул жерде даяр сөздөрдү берген. Көп чекиттин ордуна майрам күндөрдү коюп, жазып жөнөтөсүңөр.